Мына бул зал Чүй облусуна караштуу Москва районундагы Төлөк айылында жайгашкан. Имараттын сыртынан караганда бул жерди күрөш залы деп айтууга болбойт. Бирок жергиликтүү тургундар өз күчү менен мектептин эски от жагуучу жайын оңдоп зал ачып алышкан. Ошончо фраза мына пара, мына бүттү, мына бүттү. Арткачтан. Төлөк айылынын балдары эркин күрөш менен союз маалынан бери эле алектенет. Ал кезде жаш балдарды Төлөгөн Казакбаев аттуу айыл тургуну машыктырып келген. Бул киши дене тарбия институтун бүтүп келгенден кийин эле өз айылында машыктыруучу болуп калган. Бирок союз тараганда эмне кылаарыбызды билбей калганбыз. Элдин ынтымагы бар үчүн мындай эски имаратты оңдоп, зал ачып, балдарыбыз машыгып жатат дейт ал. Кимисине барарын билбейсиң, кимден акча сурарын билбейсиң, кимге выездке барарын билбейсиң. Ошондуктан кыйынчылыктар болду. Эми мына айтып атпайбы, ошо тиги жаш балдар өсүп, айылдын ынтымак болсун. Ушундай ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Учурда Төлөк айылында 200дөн ашуун түтүн бар. Ошонун баары ынтымакка келип, спорттук жай үчүн колунан келген жардамын аябайт. Албетте, имараттын эскилиги жеткен, бирок ага карабай оңдоп түзөп, айыл жаштары үчүн спорт менен алектенүүгө шарт түзүлгөнү ар бир эле адамды кубандырат. Жергиликтүү бийликте бул башталышты колдоп, машыктыруучуга мамлекет тарабынан жардам көрсөтүү маселеси көтөрүлгөнү белгилүү болду. Бул жагын, бул вопросту биз көтөргөнбүз, но бүгүнкү күндө биз мен айтып кеткендей Мурсалиев Самыйбек бүгүнкү күндө тренер балага өзү 3 жылдан бери төлөп келатат. Замирбек Сариев Ысык Көлдүн кулуну, бирок 3 жылдан бери бул айылда машыктыруучу болуп эмгектенет. Мен ушул жерден үй бүлө күтүп орночо калдым. Албетте, ар бир айылда ушундай ынтымак болуп, спортко көңүл бурулса абдан жакшы болмок дейт ал. Имараттын эскиргени эле болбосо, залдын шарттары жакшы, жуунуучу жайыбыз да бар. Кышкысын жылуу, ал эми жайкысын салкын болуп турат. Бул государствонун деле караганда деле азыр экономика артта го. Ушундай болуп атат. Ар ким өзү менен ушу айыл өкмөт жардам берет. Ушу мектептен анча-мынча кросс жүгүрүшөт. Жакында сборго барып келди, көлгө, жетебиз Дарханга бардык. Айыл тургундарынын ичинен өз демөөрчүлүгү менен көзгө түшкөндөр да бар. Алсак Самыйбек Мурсалиев аттуу адам жеке эле күрөш эмес, аймакта уюштурулган көпчүлүк спорттук таймаштарга колунан келген жардамын көрсөтүп келет. Бала кезимден эле өз айылыма көмөк кылсам, айылымды көтөрсөм деп эңсеп келгем. Азыр тилегим ишке ашып жатат дейт ал. Демирчилик кылганын максаты эмне экен, бул ушу балдар ден соолукта болсо, ден соолукта физкультурада биринчи очередь ошолор физкультура болсо, кийин ушу өзүнүн айылга эле, өзүнүн балдарга эле жакшы болот деген ойда. Ошону менен бул залда 50дөн ашуун бала дайыма машыгат. Бүгүнкү күндө бул залда алектенген балдардын алдыңкылары Дене тарбия жана спорт академиясынын студенттери. Ал эми залдын катышуучулары республикалык деңгээлден тартып эл аралык мелдештерге чейин ийгиликтерге жетишкен.